Мына шайлоо боюнча, урматтуу депутаттар, эртең мына шайлоочуларга да кайрылып айтып коеюн, 17 ноябрь күнү жергиликтүү кеңештерге шайлоолор болот. Ушул жерде биз колубуздан келген бардык маселени чечкенге аракет кылдык. Мамлекет тарабынан шайлоону таза өткөрүүгө, шайлоодо ошол бараткан кандидаттарды текшердик, партияларды текшердик. Кандидаттардын арасынан республика боюнча регистрация болуп кетип аткан кандидаттардын арасынан бир 30дай кандидатты кайра кайтарып алдырттык. Себеби алардын уюшкан кылмыштуу топторго же болбосо мурда кийин жасалган кылмыштарга тиешеси бардыгы үчүн. Так, бүгүнкү күндө кетип аткан кандидаттардын арасында дагы болуп калышы мүмкүн. Эми баарын эле тазалап салдык 100% деп айтыш өтө кыйын экен. Бирок ошол эле мезгилде мамлекет тарабынан бардык шарттар түзүлдү. Мамлекет бүгүнкү күндө административный ресурс, мамлекеттик бийлик бир дагы партияны колдобойт. Бир дагы кандидатты колдобойт. Эл колдосун, эл добуш берсин. Эл добуш берип өткөн ар бир депутатка ишеним болсо депутат болуп шайлансын. Аган эч кандай биз тиешебиз болбойт. Мындан кийин дагы 3 күн убакыт бар. Кече эле, мына ачык эле айтайын, кече эле бир чоң партиянын штабынан анан агитаторлору түздөн түз уюштурушуп, өздөрү, ушу кандидаттар уюштурат, муну башкалар уюштурбайт. Түздөн түз уюштурушуп, шайлоочулардын добуштарын сатып алууну ушундай протокол коюп коюшкан. Тизмелерин тизишип, канча акчадан бериш керек, кимге бериш керек, качан бериш керек, бардыгын жасап алышкан. Ошолордун бардыгы мына мыйзам чегинде чара көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө ошол партиядан 3-4 чамасы азыр под стражу взяли уже. Так, мына кийин ушундай болот. Эртең бүгүн 4-күн, эртең 5-күн, 6-күн. И ошол базар күнү шайлоо болуп аткан күндө да ушундай болот. Бардык коргоо органдары ошо бардык штабтарда, то есть жанагы шайлоо пункттарында, участкаларында иштешет. Көчөлөрдө жана башка жерлерде. Ошондуктан шайлоочуларды сатып алууга барбагыла. Таза шайлоо өткүзгүлө. Талабы да ошондой болуп атат. Мындан ары таза шайлоо өткүзөйлү. Бийлик эч кандай партияга тартпасын. Бийликте отурган адамдар, урматтуу мамлекеттик органда иштеген кызматкерлер, силерге да кайрылып айтып коеюн. Бирөөңөр бир партияга тартып, же агитация кыла турган болсоңор, жоопко тартыласыңар. Өз добушуңарды бере бергиле каалаган адамга. Бирок эч кандай партияга агитация кылбагыла. Мына мыйзамдын талабы ушундай. Буюрса ошо мыйзам талабында биз шайлоо өткүзөбүз деген ойдобуз. Мындан ары бардык шайлоолор ушундай болот. Парламенттик шайлоодо ушундай болот. Президенттик шайлоодо ушундай болот. Ким кимди тандаса, ким эл өзүнүн үстүнөн башкарууну каалаган адамдарды эл өзү тандап алыш керек. Ал эми ушуга чейинки билесиңер, кандай гана шайлоолор болуп атты, кандай гана мыйзам бузуучулар болуп атты. Баарына көз жумчу элек. Баарына көз жумуп келген ушуга чейинки бийликтегилер. Биз көз жума албайбыз. Мыйзам бузуучулук болсо көз жума албайбыз. Ким болсо дагы жоопко тартабыз. Ушуну эсиңиздерге тутуп алыңыздар. Урматтуу шайлоочулар, урматтуу мамлекеттик кызматта иштеген биздин жарандарыбыз. Рахмат.